Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Нурлан Жанадилович. Бүгүнкү күндө биз могул жерлерге барып, региондордо эл менен жолугушууда бир топ талаптар айтылган эле. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, ал 2-3 күн мурда Кара Суу районунда жакшы ачылыштар болду. Ага урматтуу президентибиз өзү катышып, ачылуу аземин. Алардын катарында ушул Кара Суу райондук аймактык ооруканасындагы имараты жаңыланып, заманбап болуп ачылды. Ал жакшы жаңылык. Көпчүлүк жалпы райондун тургундары ыраазычылыгын айтып атышат. Ошого утурлай эле ошол аймактык оорукананын тез жардам кызматында чоң көйгөй бар. Бүгүнкү күндө балансында 9 машина турганы менен, бирок 1-2 машина гана тейлеп, өтө чоң ыңгайсыздык жаралып атат. Себеби калган машиналардын сапаты уже бүгүнкү күндө уже списанияга кете турган машиналар. Ошондуктан министрликтен суранат элек, өкмөттөн суранат элек, тез аранын ичинде жок дегенде 3 болбосо бир 5 тез жардам мунаасын бөлүп берүүсүн суранат элек. Ошого утурлай эле бүгүнкү күндөгү дагы бир көйгөй, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, биз бир жыл мурда жалпы биздин жарандарыбызга машиналарыбыздын айнектерин караңгылатуу боюнча уруксат бергенбиз. Бул негизги бир максаттардын бири ушул мамлекеттик бюджетти көбөйтүү максаты да болгон. Ошого утурлай менде бир сунуш, бүгүнкү күндө биз бир жылга деп белгилегенбиз. Ошого эми жол коопсуздук кыймылы дагы карап көрсө, Минэконом менен биргеликте. Бүгүнкү күндө эми жарандарга шарт түзүү максатында 1 айлык, 3 айлык, 6 айлык дагы уруксаттарды берсе, себеби биздин кээ бир жарандар толук кандуу 1 жылга төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү дагы болбой калып атат, сураныштар көп болуп атат. Себеби ал дагы болсо бир топ өзүнүн жакшы натыйжаларын берет деп мен терең ишенем. Ошондуктан ушул тармак боюнча дагы урматтуу Болот Адылбекович протоколдук тапшырма берип бир көзөмөлгө алсак жакшы болот эле. Биздин жарандар эми акчасы толук жетпеген муниципалдык кызматта иштеген жарандарыбыздар дагы сураныштар болуп атат. Ошого утурлай эле бизде Кара Суу районунда Ала Тоо айыл аймагынын Мөнөк айылында жайгашкан номер 118 Дадан Султанов атындагы жалпы билим берүүчү жатак мектеби бар. Ал жерде аярлуу, толук аярлуу, көп балалуу, жалгыз бой, эне аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары окуйт. Бүгүнкү күндө алардын чындыгында ремонтко муктаж, өтө кейиштүү абалда турат. Тез аранын ичинде ошол биздин аярлуу балдар, аярлуу катмар окуган балдардын мектебин, жатаканасын толук кандуу бир реконструкция кылганга протоколдук эске алынсын.